Мектеп боюнча 50 мугалимибиз бар. 50 мугалим ушул усулканага кирип 5 мүнөттүк эс алууда ушул жерде отурушат. 50 мугалим ушул жерге батат? Эми аксакалдар батат, жаштарыбыз журналдарды алып, класс-классыга эле кирип иштерин кылышып кетет. Кадамжай районунун Марказ айылындагы орто мектеп 2001-жылы элдин ашар жолу менен салынган. Ыңгайлашып салынган мектепте жылдан жылга окуучулардын саны өсүп, билим берүү убактысы 3 мөөнөттө жүргүзүлөт. Мектеп ашар жолу менен курулуп, курулуш нормаларына дал келбейт. Негизинен мектеп 288 орунга ылайыкташтырылып, азыркы кезде 813 окуучу окуйт, окуу ишмена да жүргүзүлөт. Мектепте азыркы абалда классканалар жетишпегендиктен биз мугалимдердин усулканасыны ушул коридорду тосуп, ыңгайлаштырып, усулкана кылып иштетебиз. Кадамжай районунда авариялык абалдагы жана ашар жолу менен салынган мектептердин орду акырындык менен түптүү, жаңы, заманбап билим уялары менен толукталууда. Марказ айылында 500 орундуу мектептин курулушу жакынкы убакытта башталышын райондук бийликтен билдирди. Ошол авариялык мектептердин арасынан бүгүнкү күндө Майдан айыл аймагындагы Дыйкан орто мектеби авариялык абалда дагы, 3 сменада дагы окуган мектептердин катарына кирет. Бүгүнкү күндө бул мектепке 325 орунду мектептин тендери жарыяланган. Биз күтүп атабыз 5 ноябрда ачылат деп. Ошол эле учурда биздин Майдан айыл аймагына караштуу Исаков орто мектеби дагы авариялык мектеп. Бул мектеп дагы Дүйнөлүк банктын эсебинен каржыланып, буюрса кийинки жылга курулушу башталат деген жакшы үмүттө турабыз. Марказ айылындагы ашар жолу менен салынган мектептин абалы менен таанышуу максатында Баткен облусунда иш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мектепке келип, жергиликтүү эл жана мугалимдери менен жолугуп, келерки жылга жаңы типтүү мектеп салынаарын айтты. Берки кайсы школду айттыңыз? Улукбек мектеби. Улукбек мектеби, сиздин мектебиңизди бириктирип чоң бир мектеп салып беребиз. Эмдиги жылкы окуу жылынын башталышында бүтүрүп беребиз. Рахмат. Мынча чыдап турсаңар дагы кичине чыдаңыздар. Эмки жылы День независимости 1-сентябрга бүтүргөндөй кылабыз. Мындан ары мектептерди баштайбыз, бүтүрөбүз. Азыр 15 мектепти Бишкекке куруп бүттүк. Аякта дагы 4 менен иштеген школдар бар экен. 3 менен азыр 15 школду 4 айдын ичинде ар бир школду бүтүрдүк. Кадамжай районунда 80ден ашуун билим берүү мекемелери болсо, алардын ичинен 10го жакын мектеп авариялык абалда. Аймакта 6 мектеп, 2 бала бакчанын курулушу башталып, алардын 3-өсүндө курулуш уланууда. Ал эми 2 бала бакчанын курулушу ушул жылы аяктап, колдонууга берилиши мерчемделген. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.